Өткөн жылы Казакстан менен Армениянын ортосундагы товар жүгүртүү 23%га өстү. Алдыда соода мамилелер күч алат. Мамлекеттер анын өсүшү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ. Маселен, эки тараптын транспорт, логистика жана деңиз жолдорун пайдалануусу чоң көрсөткүчтөргө жетишүүгө түрткү берет. Бул тууралуу Армениянын президенти Казинформ агенттигине берген эксклюзивдүү маегинде билдирди. Ошондой эле Ваган Хачатурян Касым-Жомарт Токаев менен жолугушуу учурунда дагы башка маанилүү маселелер талкуулагандыгын белгиледи. Например, проблемы логистики. Мисалы, логистика маселеси Орто коридорду Армения Республикасы менен тагыраагы биздин аймак менен байланыштыруу. Бул жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Товарлар Грузия, Армения, Иран, Түркмөнстан, Казакстан аркылуу чыгышка, Кытайга жана ал жактан да товарлар келет. Өкмөт өкүлдөрүнө тиешелүү тапшырмалар берилип, бул иш учурда уланууда. Туркменистан, Казахстан и потом дальше на восток, в Китай и обратно тоже. То есть это новые возможности, которые нужно использовать. Мы об этом тоже говорили и были даны соответствующие задания соответствующим представителям правительства, чтобы они договорились. И эта работа сейчас идет. Армениянын президенти Казакстан менен IT жана жогорку технологиялар чөйрөсүндө кызматташууну артыкчылыктуу багыттардын бири деп эсептейт. Ал суперкомпьютердин ишке кириши жана жаңы маалымат борборунун ачылышы сыяктуу аймактагы алгачкы өнөктөштүк жетишкендиктерин белгиледи. Мындан тышкары Армения өлкөнүн билим берүү тармагындагы тажрыйбасына кызыктар жана натыйжалуу практикаларды, методикаларды үйрөнүүгө даяр.